Экс-президент Алмазбек Атамбаев төрағалық кылган Социал-демократтар партиясынын 18-ci съезди башта ачык болору айтылып жаткан. Бирок бүгүн эртең менен саясий кеңеш жыйынды жабык өткөрүү чечимин кабыл алыптыр. Буга форум имаратынын жанындагы залдын тардыгы жана делегаттардын көптүгү негиз болгон. Жалпысынан 180 киши чакырылып, 170 келген. Алардын арасында жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутаттар Рыскелди Момбеков, Мурадыл Мадеминов, Карамат Орозова, Ирина Карамушкина, Мухтарбек Айнакулов, Анвар Артыков, Альфия Самигулина, Асель Кодурановаларда болду. Эске салсак, 3 күн мурда эле Атамбаевсиз КСДП кыймылыда өзүнүн съездин өткөрүп, анда саясий партиянын лидерлигинен Атамбаевди түшүрүү чечими кабыл алынып, анын ордуна Сагынбек Абдрахмановду тандап алышкан. Уважаемые коллеги, сейчас будет подход к прессе председателя СДПК, экс-президента Кыргызской республики Алмазбека Шашеновича Атамбаева. Жыйын түшкү 12:30 бүтөттелгени менен 1:30 гана аяктап, экс-президент журналисттердин суроосуна жооп берүүгө келди. Анда ал өлкөдөгү учурдагы саясий экономикалык абалга да токтолду. Баарынан кызыгы, анын убагында саясий куугунтук жеген айрым жарандык активисттерден кечирим да сурады. Өзгөчө мына жарандык коомду айтып калдың. Албетте мен алардын жазган сөздөрүн огуп алып, разы болуп атам. Ошол эле Азиза Абдрасуловага рахмат атарлым. Менден bir билгестик, менден bir күнөө кетсе кечирип койсун. Журналисттердин суроолору көп экенине карабастан, экс-президент кыска жооп берип, 20 мүнөттөн кийин эле өз кеңсесине көтөрүлүп кетти. Суроолорго саясий бирикменин башка мүчөлөрү жооп берип жатышты. Рахмат, чоң рахмат, урматтуу журналисттер. Кийинки суроолорго мына партиянын төрагасынын орун басары Асель Союзбековна. Съездин жүрүшүндө Алмазбек Атамбаев бийликте турган убагындагы жасаган иштери боюнча отчет берип, партиянын кийинки кадамдары боюнча резолюция кабыл алынган. Ага ылайык мурдагы 42 адамдан турган саясий кеңеш таркатылып, жаңысы түзүлгөн. Анда 55 мүчө бар экен. Ошондой эле КСДПнын Алмазбек Атамбаев башкарган бөлүгү менен 3 күн мурда курултай өткөргөн тарабы партиянын тагдырын мыйзамдуу талаада чечип алаары да белгиленди. Полицейеттин курамы 55 киши болот. Бүгүнкү учурда полицейеттин курамында жогорку кеңештин канча депутат болуп калат? 8 депутат. Бүгүнкү мына съездге катышкан депутаттар бүт полицейеттин курамына киришти. Я хочу отметить, что впервые он отчитывался за свою работу как президент. То есть сегодня съезд заслушал отчет Алмаза Атамбаева за свою деятельность, будучи президентом. То есть сегодня все партийцы слушали, что удалось выполнить, какие позитивные задачи, что хорошего, что не доделало, что нужно дальше делать. Саясий бирикменин өкүлдөрү 2020-жылы боло турган парламенттик шайлоого даярдыктарды баштаганын да билдиришти. Акмарал Сабатар, Нурбек Капаров, НТС.